Саламатсыздар. Бүгүнкү биздин чыгарылышта президенттин мурунку Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, азыркы учурда президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Эркин Тентишев жөнүндө сөз болмок. Эркин Тентишев 1962 жылы туулган. След KG интернет порталынан алынган маалымат боюнча АИДа жана Солто коомдук бирикмесинде башкы директор катары көрсөтүлгөн. 2000 жылы Эркин Тентишевдин иниси Эрик Тентишев Trust Asia компаниясын негиздеген. Кийин компания Эркин Тентишевдин колунан өткөн. Ал мал чарбасы менен алектенет. Азыркы тапта ал негиздөөчүлөрдүн катарын толуктайт. 2014 жылы негизделген Бирге Элим ЖЧКсы гезит чыгаруу менен алектенет. Ал бүгүнкү күнгө чейин салык төлөбөй келет. 2004 жылы атасы Саткынбай Тентишевдин атындагы Азия медициналык институтун негиздеген. Институт Чүй облусунун Кант шаарында жайгашкан. Бул медициналык окуу жайдын айланасында ар кандай жаңжалдар болуп келген. 2014 жылы Билим берүү жана Илим министрлиги институтта окутуунун сапаты төмөн деген негизде анын лицензиясын алып салган. Ошол эле жылы окуу жай чет өлкөлүк бүтүрүүчүлөргө диплом бериш керек болчу. Бирок диплом ала албай калган чет өлкөлүк 58 студент нааразылык акциясына чыгышкан. Кийинчерээк Азия медициналык институту сот аркылуу лицензиясын кайтарып алган. Эркин Эйр авиакомпаниясы жана Ультрапроф сервис күзөт детективдик агенттиги сыяктуу бир катар компаниялардын дагы негиздөөчүсү. Авиз ЖЧКсы дагы Тентишевдин наамында катталган алгачкы компаниялардын бири. Ал 1998 жылы каттоодон өткөн жана туризм тармагында иш алып барат. Эркин Тентишев 2001 жылдан тарта 3 жыл бою Кыргыз Республикасынын Ислам Республикасындагы дипломатиялык миссиясынын башкы консулу жана жетекчиси кызматын аркалаган. Андан соң Тышкы иштер министрлигине караштуу иммиграция фондунун директору болуп иштеген. 2020 жылкы президенттик шайлоодо ал Садыр Жапаровго үгүт жүргүзүп, социалдык тармактарда ал учурдагы президентке добуш берүүгө чакырган видео тараган. Буга байланыштуу БШКнын жумушчу тобу ага 7,5 миң сом айып пул салуу сунушун киргизген. Президенттик шайлоодон 3 күн өткөн соң Улукбек Мариповдун жарлыгы менен өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Тентишев 16 жыл мурун эле мамлекеттик кызматты аркалап, жеке ишмердүүлүк менен кошо алектенген. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Тентишев Кыргызстан партиясынын тизмесинде 6-чы катарда шайлоого катышкан, бирок депутат болгон эмес. Азыркы учурда Тентишевдин уулу Бакыт Тентишев Ынтымак саясий партиясынан 7-чи чакырылыштагы парламенттин депутаты. Жыйынтыгында айта кетчү нерсе, Эркин Тентишев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалап, ошол эле убакта ишкерлик менен алектенген. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 22-беренесине ылайык, мамлекеттик кызматкерге өзү же ишенимдүү жактар аркылуу ишкердик менен алектенүүгө, уюштуруу укуктук формаларына карабастан чарба жүргүзүүчү субъекттерди башкарууга катышууга, ошондой эле бул үчүн кандай гана болбосун пайда алуу менен жеке жана юридикалык жактарга ишкердик ишин жүзөөгө ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга тыюу салынат.